Ата районунда ушул Маданият министрлиги менен жана биздин билим берүү министрлиги чогуу ушундай буйрук чыгарышкан. Чоң атанын жана чоң эненин жомогу аттуу жүрүш. Бул жерде ошол маданият кызматкерлери менен чогуу бала бакчаларда бул сентябрь айына чейин жүрөт бул жүрүш. Балдарга улуттук баалуулуктарды билдирүү, мына ошондой улуттук баалуулуктар негизинде жомокторду айтуу жана тарбияга багыттоо максат болуп эсептелинет. Бүгүн ушул биздин Бакай Ата районундагы Керемет Көч бала бакчасында биринчи ушул сабак, ушул жомок айтылып жатат. Буюрса мына бүгүнкү күндөн баштап чоң атанын жомогу жана чоң эненин жомогу жүрүшү стартталды. Керемет Көч балдар бакчасында чоң ата менен чоң эненин жомогунун жүрүшү конкурсуна биз Айкөл Манас бабабыз аттуу жомокту даярдадык. Кыскача түшүнүп айтып берейин. Манас атабыз кыргыз эли жерин коргогон, чет душмандардан сактаган чексиз баатыр болгон. Анын атасы Жакып, энеси Чыйырды, өз аты Шакан. Атасы Жакыптын атасы Карахан өлгөндөн кийин 8 уулу калат. Калгандыктан Кытай калмактар келип кыргыздарды басып чаап алышат. Аларга көп кордук көрсөтүп, аларды туш-туш жака кууп жиберишет. Мына ошондо 40 үйлүү кыргыз менен таңырдай болуп, эли жериңерди сүйүп жана аларды көздүн карайгендей сактап, коргоого тийишсиңер. Өз ата мекенибизди кийинки урпактарга ыраттуу тапшырып беришиңер керек. Негизги бүгүнкү өтүп аткан сабагыбыздын максаты балдарды патриоттуулукка, элин жерин коргогонго, мына өздөрү айтып атат, көздүн карегиндей мекенибизди сактаганга үйрөтүү, бири-бири менен ынтымакта болуу жана келечекке алдыны көздөй жол ачуу, алдыны көздөй чоң ааламга негизи бардык билим башаты, тарбия башаты бала бакчадан башталат дегендей, бүгүнкү жомогубуздун жүрүшүн улантуу сапарындабыз. Тегиден берген аянын